Allah Taala sajjala alal ibad qillatal ilm ve kasratul jahl. Allah şu pendege jaratып turup же илимди өтө аз жазган. Жахалат деп коет, билимсиздик, надандыкты өтө көп жазган. Баарыбыз ушундайбыз. Билгенибиz аз, билбегенибиz көп. Бизге берилген илим бар го, өтө аз. Өтө аз. Кур'анда айтып атат: "Ва ма утитум минал илм илля қалила. Ва ма утитум минал илм илля қалила." Силерге берилген илим өтө аз. Хызыр алейхиссалам. Хызыр деп коебуз го. Муса пайгамбар экөө жолугуп калып атпайбы? Кур'анда Каф сүрөсүндө окуясы келет. Муса пайгамбарга Алла Таврат түшүргөн. Пайгамбарлар коомунда эң билимдүү болот. Пайгамбарлардан дагы билимдүү бир дагы адам болбойт. Bir kişi Musa peygamberden soragan. Ey Musa, en bilindiği kim degende men dep koyganda. Tuura aytkan. Бирок адептин талабы Алла билет деп коюш керек эле да. Не деп коюш керек эле? Муса пайгамбар мен деген. Алла Тааланын тарабынан Musa пайгамбарга кудайлык кабар келди. Musa, сенен дагы билимдүү биздин бир пендебиз бар деп койду. Musa пайгамбар машалла улуу пайгамбарлардын катарына кирет. Ал ким деп сразу эле издеди. Илим алайын деди да. Айтты, "Всё. Сага көрсөтөбүз ал ким экенин. Жолугасың, сүйлөшөсүң. Кайерде болду. Сен баса бер аны пока биз айткан жерге." Эки деңиз кошулган жерде, ошол жерде жолугасыңдар. Юша алейхиссалам ал убакта пайгамбар эмес эле. Муса пайгамбардын кызматчысында эле жаш жигит. Бир баштыкка балык салып алган. Завтрак үчүн. Кетти. Экөө кете берип бир жерге барып, бир аска. Мындай таш. Ошол жерге барып кичине уктап кетти жана. Абай жаш жигит кызматы кылып аткан. Муса пайгамбарды уктап кеткенде болсо ол балыктын жарымын жеп коюшкан экен. Завтрак кылышкан, жешкен да. Ана мындай караса эле баягы баштыктан жарым жейилген балык секирет дагы. Муса пайгамбарга Алла Таала айткан: "Балык кайсыл жерден кетсе, ошол жерде Кызырга жолугасыңар" деген да. Ал секирген бойдон суга кетти, туннел кылган бойдон кетти. Бул унутуп калды эстеп. Кеттик деп сарылып, бир туруп алган дагы басты, чарчады. Муса пайгамбар айтты: "Мен жаман чарчадым." Бар, алып кетчи балыктын калганын жейли деди. Балык баягы суга секирип кеткен. Ошол жерде асканын түбүндө суу, жашоо суусу бар экен да. Ошо толкун урганда балыкка тийип, балыкка жашоо кадимкидей жанданып кирип кетип калган да ал. Бул хаят деп коет. Ошону айтпай берсем, кечир унутуп калыптырмын, шайтан унуттуруп койду, аркага кетти кайра. Баягы жерге барса, чүмкөнүп алган бир киши отурат. "Ассаламу алейкум." Ал болсо салам, бул жерде саламды ким айтып атат? Салам Алла Тааланын аты. Бул жерде салам айтканда бир жерде ушундай бир пенде бар. Бар, мен ким? Мусамын. Кайсы Мусасың деди. Бани Исраил пайгамбар бол. Ооба, ошол Мусамын. Деп анан ошол жерде жолугуп атат дагы, анан окуялар кетти. Анан Муса пайгамбар айтты: "Алла Таала сизге берген илимден бизге дагы кичине бериң эми биягы. Үйрөтүңүз" деди. Макул деди. Бирок сурабайсың деди. Эмне кылып атканымды сурабайсың. Кийин мен сага айтып берем. Сенин ишиң только сабыр, унчукпай мен артымдан жүрө бер. Эмне болду деп сураган деди. Макул деди, келишти, алып кетти. Бир кемеге минди. Кемеге мингенде ол машалла кемедегилер Кызыр алейхисаламды тааныйт экен. Анан бир аз баргандан кийин кемени бузуп талкалап эле балта менен кемени бузуп койду. Муса пайгамбар айтты:
бирөөнүн жакшынакай буюмун эле талкалап эми шариятка туура келбейт да. Ал шарият менен сүйлөйт да. Мынандай кылып сурабадыңыз, бул кандай болду энди? Мен айтпадым беле сага. Ага чейин айткан, сен чыдай албайсың мен менен деген. Муса пайгамбар айткан, мен чыдай алам деп. Айттан айткам го мен сага, сен сабырың жок, сабыр кыла албайсың. Сага болду эстеп кеттим, мени жемелебеңиз, будан кийин кайталабайм. Караш. Кеттик. Бир жерге барсам, бир жаш балдар ойноп атса, жаш балам башын жуп салды. Охо, таза жанды өлтүрдүңүз сиз. Мен сага айтпадым беле, сен менен вообще сураба. Мен кийин айтып берем. Сен эч качан мага сабыр кыла албайсың деп айтпадым беле. Болду, акыркысы ушул болсун. Будан кийин айта турган болсом, мен эриштпей эле коем деди. Хорошо. Бир коомго барса, алар болсо урсак ачкан, тамак берилечи деди. Бербей койду. Бербей койгон. Бир дуал жыгылайын деп калган экен. Ошо коом. Ошону түздөп берип коет. Ана Муса пайгамбар айтат. Ушу түздөп бергениңизде акысын алып кичине урсак тогосок болот эле го деди. Бүттү деди, всё. Мен сени айттым эле, сураба деп кайра сурай бердим, ошо менен токтоду. Эми сага башынан айтып берейин кандай болгонун деди. Сен менен жүрө албайт экенсиң деди. Бая кемени бузуп салдым го деди. Наркы бетте булар балдар тиричилик кылат экен да, кичине акча мененчи. Тиги бетинде бир залым эме бар экен, жетекчи башчы бар экен. Ошол карап туруп эң жакшы кемелерди, бүтүн кемелерди алат экен дагы, сынган кемелерди албайт экен да. Мен буларга деп ошол пайда кылып, райым кылып, бузуп койдум, что булардын тиричилиги өтсүн да. Тиги баланы өлтүрүп койгону кандай болду? Бул барып ата-энесин капырлыкка жеткирип коет эле. Ошончо Алла Тааланын буйругу болду, бул жерден кетиш керек. Тиги дуалдын түбүндө казына бар экен да, бул кулап түшсө ачылып калат экен да. Анын балдары ата-энеси жакшы адамдар болгон экен, балдары азыр жетим экен, жаш экен. Булар ушу чоңойгонго чейин түздөп коюптур да бага. Кыскасы булардын баардыгын эми азыр мен сиздерге кыска кылып айтып берип атам. Узун окуялар аябай. Анан ушундай айтып бүткөндөн кийин анан Муса пайгамбар менен бая кемеге түшкөндө Хызыр алейхиссалам турганда бир чымчык келип, субханалла, ошо кеменин кырына туруп, экөөнү тең бир сайратып карап коюп, каратып, көңүл бурдуртуп, бир чокуп туруп сууданчы, бир чокуп туруп көтөргөн экен. Хызыр алейхиссалам айтты, Муса дептир. Экөөбүздүн илимибиз бар го, Алланын алдындагы илимден мына океан болсо, ушу чымчык чокуганчалык да эмес деген экен да. Чымчык чокуганда канча чокуйт? Канча? Ошончолуга да жетпейт биздин илимибиз дейт. Эми эгерде Хызыр алейхиссалам менен Хазир деп айтылат, Муса пайгамбардын илими ошо болсо, сиздики меники канча? Сиздики меники канча? Ошончо Алла Таала айтып атат: "Ва ма утитум минал илм илля qalila." Сиздерге берилген илим өтө аз. Бардыгын эле билем деп кыйын боло бербеди. Жөн эле Алла эмне дегенде хоп деп кой, эң арзан эмне? Хоп арзан болду. Айткан жашоо кете берди. Ислам ушу итаатты үйрөтөт. Алла берген болду. Кайерге чейин берсе ошо иман келтиребиз. Анан тиягы кандай экен? Сен илим акылың жетпейт ага. Илимиң жетпейт, руханиятың чыдабайт ага. Сен түшүнүгүң аз. Биз эмнеден жаралганды жакшы ойлонуп, унутпай жүрө берели. Ошол чоң иште эмнеден жаралганын унутпай жүрсөң, көп ийгиликке жетесиң. Эмнеден жаралганыңды унутуп калсаң, шайтандайсың. Адамдыкы. Ошентип мына жердеги айтып атканы мына туугандар. Sahih Bukhari'de dağı, Sahih Müslim'de dağı uşul gelet. Fa arsalallahu Teala usfuran fa waqafa ala harfi safina ve naqara fil bahr. Allah Teala çımçıktı jiberdi dağı. Al çımçık kemenin kırına turdu dağı ve naqara fil bahr. Oşa denizge olsa oşa okeanga. Tıkı tumşuğunu menen bir çokudu da. Anan keyin faqala lahu Hızır. Hızır aleyhisselam aytdı: "Ya Musa, ma ilmi ve ilmuk وعلم سائر المخالائق من علم الله تعالى إلا كما نقر هذا العصفور من البحر" dedi. Buna sözde qarаңыз. Ey Musa dedi. Hızır aleyhisselam aytdı. Musa, ey Musa, menin ilimim, senin ilimin, bardıq mahluklarının ilimi Allah'ın iliminin aldığında
ушу чымчык чокканчалык так эмес деди да. Ушу чымчык ушул жерде канча чокуса, кутум ушунча эле деди илим. Океан менен бир тамчыны салыштыра аласызбы? Бизге берилген илим өтө аз. Ошон үчүн иншаллах бизге эмне кылышыбыз керек десе, чоғандар биз Алла субхана ва таалага иман келтирип, канчалык бизге пайгамбар аркылуу берилсе, ошону кармандык. Ал ашыгы менен жетишти да. Алланын илими кадим. Эзелтен Алла Тааланын илими. Алла Тааланын илими бардыгын камтып турат. Сен биз кичинекей эле нерсе билебиз болду. Ал болду мечиттин аркасынан эмне болуп атат? Каякта Кудай билет. Американын Вашингтондун бир көчөсүндө эмне болуп атат? Каяктан билем мен? Жердин алдында эмне болуп атат? Каяктан билебиз? Азыр ушул жерде мечиттин үстүндө отуруп турабыз. Астында эмне болуп атат азыр? Биз каяктан билебиз? Биздики өйүн Алла Тааланын илими бардыгын камтат. Мухит бардыгын камтыган. Алла Тааланын илими кадим, эзелтен Алла Тааланын илими. Ала я'ламу ман халаqa ва хува латифул хабир. Табарак сүрөсүндөгү аят. Карачы кандай деп атат. Алла жараткандан кийин эмне билбей калабы? Биздин бардык нерсебизди билет. Ниетибизди билет, оюбузду билет, күмөнүбүздү билет, күмөн. Бизде кече болгонду, азыркы, эртеге боло турганды да билет Алла Таала. Мына. Бизге кандай өлүм келет, каерде келет, аны дагы билет, кабырда кандай болот, аны дагы билет, ахиретибиз кандай болот, Алланын бардыгын билет. Биздикин бардык мактуктардын билет. Алланын билими толук. Алланын билими бардыгын курчаган. Айтып атат Алла субхана: "Ала я'ламу ман халаqa ва хува латифул хабир." Не Алла Таала жараткандан кийин эмне билбей калабы? Бизди жаратуучу өзү болсо, бир тамчы судан канча чач берди, мен чачымдын өзүмдүн чачымдын санын билбейм. Сиздикин каяктан билейин эмени? Же сиз бирөөңүздөр меникин билесиздерби? Же өзүңүздүкүн билесизби мындай? Хотя мындай. Башканыкын коюңуз, сиз өзүңүздүн чачыңызды санап көрдүңүзбү? Ошо чачтын ар бирин чыгарган, жараткан Алла биздин чачыбыздын санын билет. Жамгырдын тамчысынын санын билет. Дарактардын жалбырагын санын билет. Çöldөгү кум бар го, кумдун санын билет Алла субхана ва таала. Алла Тааланын илими чексиз. Илими бардыгын камтып алган, кең. Аллаху акбар. Мына жерде карап тур. Не дейт? Ва инна илмаху таала мухитун бима кана ва бима якун. Эмне болду, эмне болот, бардыгын билет Алла Таала. Фа хува я'ламу ма кана ва ма якун ва ма ла якун ва я'ламу ма ла якун кайфа якун лау кана. Бул адамдын акылын аңтара турган сөздөр да. Не дейт? Жараткан Алла субханаху ва таала эмне болгонун, эмне боло турганын, эмне болбой турганын бардыгын билет. Жана Алла субханаху ва таала билет. Я'ламу ма ла якун кайфа якун. Эмне болбойт го, ошо болсо эмне болмогон, ошодон бери билет. Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Валау алималлаху фихим хайран ла асма'ахум. Валау асма'ахум ла тавалла ва хум му'ридун." Эгер Алла субхана ва таала алардан бир жакшылыкты билгенде, аларды угузуп коет эле. Мекке мушриктер аларга угузуп коет эле. Эгер аларга угузуп койгондо, Алла угузгондо, алар жүзү үйрүп кетмек. Аркага бурулуп. Кур'ан-ы Каримде кафырлар тууралуу мынандай деп айтышат. Алла Таала мындай деп айтат: "Валау рудду лааду лима нуху анху." Булар мындай дегенде, кафырлар айтат экен кыямат күнүчү: "Я Алла, биздичи дүйнөгө жибергин, оңолуп келебиз" дейт экен да. Иман келтирип жакшы амалдар кылып келебиз дейт. Алла Таала айтат: "Эгер аларды кайтарылганда, алар тыйылган нерсеге дагы деле кайтмак" дейт. Жакшы угуңуз. Кафырлар айтып атат кыямат күнү: "Я Алла", ахиретте айтып атат: "Бизди бул дүйнөгө жибер.
Биз бардыгын көрдүк, все, түшүндүк буягын. Биз иман келтирип, жакшы амалдарды кылабыз деп бизди кайтар деп атат. Алла айтып атат, эгер алар кайтарылса, дагы деле баягы тыйылган арам нерселерди кылышмак деп атат. Даже кайтарылбайт алар. Бирок кайтарылганда эмне болмок, ошодон бери билет Алла Таала. Түшүнүктүбү? Кайтарылбайт, ахиретке баргандан кайра бул дүйнөгө келмей жок ал. Бүттү. Эненин эмчегине сүт чыккандан кийин кайра кайтпагандай, айтылган сөз атылган ок дегендей. Макулбу? Атылган ок кайра кайтып келбей тургандай, бул дүйнөдөн кеткенден кийин адам бул дүйнөгө кайра келбейт. Кайтып келбейт. Бирок Алла Таала ушуга чейин айтып атат, эгер алар кайтып келсе, дагы эмне кылмак ошодон бери билет. Алланын илимине көрүңүз кандай экен. Аллаху акбар. Буйрук аламын булчу аламыл малакут деп коет экен туугандар. Ал эми халк аламын болсо аламыл мулк деп коет экен. Мулк, малакут экөө тең Алланын колунда дейт. Табаракаллади биядихил мулк ва хува ала кулли шайин кадир. Ва дене жаралганы бул дүйнөдөгү мүлк деп айтылат, бул Алланын колунда дейт. Рух жаралганы ал жакты мүлк деп эмес, малакут деген сөз менен келет экен да. Фа субханаллади биядихи малакуту кулли шай ва илайхи туржаун. Алла ару зат, анын кудурет колунда бардык нерсенин малакуту. Жана ага силер кайтасыңар деп. Эстегенде туугандар. Көз барго, бул жаралган да. Көрүү барго, бул да жаралган. Жакшы угуп туруңуз. Кулак жаралган. Угуусу дагы жаралган. Кулак болушу мүмкүн, укпай калышы мүмкүн. Көз болуп туруп, көрбөй калышы мүмкүн. Көрүү өзүнчө махлук. Көз өзүнчө махлук. Макулбу? Биздин тилибиз өзүнчө махлук, үн, сүйлөмдөр, сөздөр өзүнчө махлук. Адам баласын. Адамдын субханалла өзү көлөкөсү да махлук. Неси махлук экени? Көлөкөсүн. Алла субхан Куранда көлөкөсүн биз узартабыз дейт. Мен мына любой жерде турсаң эле көлөкө боло берет дейсиң, кимсине? Көлөкөңдү Алла Таалам жаратып койгон. Мына Алла Таала. Бирок мына көрүү каяктан келди? Угуу каяктан келди? Бул болсо көздүкү го, мындай суу. Муну эми карап турупчу, эмелерин изилдесе болот да. Эмнеден турат, кулак эмнеден турат, канча кан бар, канча капилляр бар, канча нерв бар, балакети бар, бардыгын, канча эт бар, мейлиби? Канча тарамыш бар, бардыгын кулакты кесип алып туруп изилчет этсе болот мисалы. Угууну каяктан изилчет этесиң? Ал эмнеден экени? Аз кулакта мисалы анча-мынчаларда, эме өсүп калат мени. Чач, кыл. Ушунун состав бар экен, да. Кулактын ичинде жумшак менен, кичине май бар. Так, азмаз кан бар. Нервтер бар. Ушунун составын биле аласың да. Бирок угуу эмне экенин каяктан билесиң? Бул башка аламдан келген да. Түшүндүрө алдымбы? Көз, көрүү башка аламдан келет. Ошон үчүн бүгүн бүткүл дүйнөдөгү менмин деген окумуштуулар мээлерди ачып көрүп, мээнин составын бардыгын билди, бирок кандай иштегенин биле элек. Кандай мээ иштеп атканын билбейт дагы. Кыямат күнгө чейин буну билбейт. Мээ эмнеден турарын билишти. Мээ кандай иштейт? Эки колун көтөрүштү. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат: "Ва ма утиту минал илми илля қалилан." Силерге өтө аз илим берилген. Мына өтө аз илим берилген. Демек, бул жак руханият, алами амр, буйрук аламы таптакыр башка дүйнө келет. Биз иман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала эң көп илим берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түндөстө хажга турганда юсалли фил лейл ва кана саллаллаху алейхи ва саллам якул, мындай деп айтат эле: Аллаху акбар.
salasan 3 jol aytadilar. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Zul malakut vel cebarut vel kibriyai vel azama deb. Allah Teala'nın malakut eğeleri, mülk eğeleri deb. Demek aslında görünükü, uğunuku, menin iştegeni, ruhaniyattıkı, adamdın akıllı. Barız da şunu düşünöz. Akıldı, akılsız da bar düşünöz. Bir akıldı, biri gördü. Akıldı, biri paşupat etti. Ya. Akıl menen uqtu. Akıl. Allah subhanahu wa ta'ala bu bağlılıktardı malakut alamında. Abu Davud'da gelet Avf ibn Malik Aşca'i radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu turdu tündesi deydi. Qama leyleten faqara suratul Baqara. Baqara sureni okuy başladı. La yamuru bi ayatir rahma illa vaqa ve sa'al. Rahimduluk ayatты okuganlığa gelgende Peygamberimiz toktaytılır da Allah'dan suraytılır. Azap ayatın canından ötüp aratsa ve la yamuru bi ayati adabin illa vaqafa ve taavvada. Oşol yerde ayatta Peygamberimiz Allah Teala'dan pana tileytiler. Azap ayatların canından ötüp aratkanda pana tilep durup anan giyinkisini ulantat eken. Rahmat ayatlarını okuganda Peygamberimiz oşa rahmat ayatını Allah Teala'dan tilep surap anan ulantat eken. Summa raka'a bi qadri qiyamihi. Bakara sureni oşonday okudu dağı rükû kıldı deydi. Rükûda kança turdu debeysin mi? Kıyamda kança tursa oşunça turdu deydi. Endi setiniz biz 3 jol subhana rabbiyal azim şaşağız oturganga. Ona Peygamberimiz kança turdu. Ve yaqulu fi ruku'ihi oşa rükûda anan keyin subhanadil cebarut vel malakut vel kibriya vel azama. Malakut degen azırkıda bu dine mülk deb aytılınat. Malakut deb ruhaniyat, ruh alamları, cana azırkı sezimleri gelgen alam oşonda. Materiyadan emas da bular. La ilahe illallah. Allah Teala'm barımızga bekem iman bersin togandar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özünü, ahiretine, periştelerge, Allah'ın kitaplarına, peygamberlarına, jaratkanındın taqdırına, jaratkanındın kıyamet gününe to'liq iman versin. Amin. İman şu 6 nersege iman keltirgende aytadi. 6 oten farz ayn. Biz özü жақсы bilip bekemdeşimiz gerek. Barıp en birinci şunu ata-enеңizge, bir tuğanlarыңызga, bala çakаңызga aytıp koyuңuz. Barıp 6 nersege iman keltireriz. Kança nersege? İmanda kança farz var? 6 farz. Kança farz var? 6 farz var. Hadisi Cebrail dep koyat. Cebrail aleyhissalam peygamberimizge gelip, mana oşol iman emne degende peygamberimiz oşo 6 aytıp bergen. Madinada Allah'a iman keltirүү, amantu billah ve malaikatihi. Allah'ın periştelerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, taqdırga, жақшылык, жамандык, kıyamet günü. Assalamu alaikum ustaz. Men hazır şaharda turam. Ata enem ayılda turuşat. Ata enem ayılda ayılça kelip jaşa deydi. Ayalım şaharga jaşayыбыз deydi. Kimisin tandayım? Başım qatıp atat. Kengeş berip dua kılıp koyuңuzча rahmat. Baş qata turgan nerse emes bu. Qarap turuңuz, qayerде tirikçiliğiniz жақсы bolsa, үй бүлө бала чакаңыз менен ошол жерде жашаңыз. Эми бул жерде айылда дагы жумуш болсо, ата-энеңиз келип биз менен чогуу жашап, бизге дагы машаалла, ата-эне дагы кээде баланын сыйын көргүсү келет. Баланы сагынат. Ошон үчүн аялыңызга жакшы түшүнүң дагы, аял кайерде болот, кайерде эркек болсо болот. Бактылуу аялдар күйөөсү шаарда жашаса, шаарда жашайт, күйөөсү айылда жашаса, айылда жашайт. Мынакей. Ошон үчүн күйөөсүнө өзүн тапшыргандан кийин, күйөөсү кыямат күнү буга жооп берет. Жана бул дүйнөдө дагы тамак ашын, кийим кечесин, турак жайын бардыгын мойын күйөөсүндө. Ошон үчүн иншалла күйөөсү аялына таби болот, эрчидир.
Карап тургула. Эгерде бирок тиякта тиричилиңер кичине оорлашып атса, анда ата энеңер менен сүйлөшүп, бул жакта иштегиле. Мейли. Бирок жакшы кеңеш менен сиз не деп чечим чыгарсаңыз, аял ошондой болуш керек да. Азыр Кудайга шүгүр, айылда дагы жакшы условияларды коюп коюшту. Жакшы машаалла, баягында мурдагыдай эмес, огороддун тээ бурчунда ажаткана болуп, түндөсү суук таратка чыга албай, же гусул ала албай. Азыр жок, үйлөрдүн ичине аристонун киргизип, жууна турган жерлерин, кышындай сыртка чыкпай эле, машаалла, ажаткананы эме, азыр бардык условиялар жакшы. Бирок мен силерге муну айтпайм эми, айылга депчи. Эми ата эне сурап аткан болсо, ошону караш. Эгерде ата эне кызматка муктаж болсо, угуп алыңыз. Ата эне кызматка муктаж болсо, аны караганга эч ким жок. Срочный барыш керек ага. Түшүнүктүбү? Алар дагы аманат. Бүгүн бар, эртеги жок дүйнө. Кийин анан өкүнүп калба. Ошон үчүн азыр ден соолугунун жакшы учурунда аялың экөөң барып, куп дуасын алыш керек. Кызматын кылып, дуаларын ала бергиле, кем болбойсуңар. Шаарга успейш, качан любой время келип деле жашайын. Бирок эгерде алардын ден соолуктары жакшы болсо, түшүндүрсөң болот. Азыр мына жакта кичине иштейли, илим алайлы, же бир аз акча табайлы, силерге неме кылайлы, андай мындай деп. Түшүнүү иш менен да, шариятта тиякта жашасын, биякта жашасын деген чечим жок. Карап туруп, шариятта карайт туруп, адамдын кажетин карайт. Ата эненин муктаждыгын карайт. Күйөөм кредит алып, не кылат дейт? Иш кылат. Албаң арам нерсе десем, мени урушат. Ошондо күнөөсүн өзү алабы? Кыямат күнү өзү жооп берет. Сөзсүз күнөөсү өзү алат. Кыямат күнү өзү жооп берет. Туугандар, айтайынбы? Кредиттен мүмкүн болушунча качыш керек. Албаң, кызыкпа. Бар кичинекей дүнүйөнү оборот кыла берин. Кредит азгырык. Анын проценти бар. Түнү уйку жок. Күндүзү эс алалы, ошонукун төлөй берип өмүрүңүз өтөт. Тапканыңызды бере берип. Кыжанат болуп кетесиз. Канча нерв өлүп эле калат иште. Кайгырып, кыйзын. Анан көрөк, алхамдулилля, Алла Таалам берген рызкыга азыр Кыргызстаныбызда ар бир үйдө 5 сотик, 10 сотик жери бар. Ошого деле бир 80 жөнүнө жашап кетет. Каниет кылып эле бисмилла деп кичине мээнет кылыңыз, ашыгы менен жетет. Азыр береке ачылган күн. Тойлорду караңыз, ресторандарды караңыз. Ошон үчүн кредиттен сактаныңыз, албаңыз. Мен жеке бир туугандык суранычым. Эгерде кимди алган болсо, тез кутулуңуз дагы, токтотуңуз. Тооба кылып токтотуңуз. Бир сөз менен айтайын, кредит дегенчи болчу. Финансовое рабство деп. Бул кул да. Акырын финансовый кулдук да бул. Ошого эле кызмат кылып өмүрүң өтөт да. Иштеп бере бер. Саат болуп калдыбы? Азан время да? Аллаху акбар. Азан айтып коюңуз, андан кийин ана кичине суроолорду неме кылайлы. Менин көзүм глаукома оорусуна чалдыккан, операция болгонмун. Врачтар эңкейип, ылдый караганга мүмкүн эмес дешет. Бирок намазды эңкейип саждага пешенемди тийгизип окуп жүрөм. Көздүн кан басымы жогорулап, көп эңкейгенде башым ооруйт. Ошондуктан пешенемди тийгизбей окуй берсем болобу? Же рүкү сажда кылып окусам боло береби? Врачтар айтканын караш керек. Сиздин ден соолугуңузга, келечегиңизге карап айтканда, сиз врачтардан сурап көрүңүз. Хотя бы ушу бир сажда кылып турганга уруксатпы? Көп турбаңыз. Фарыз деле аткарып коюңуз. Бир саждага. Бир сажда дегеним, сажда кылып эле субхана роббиял а'ла деп чыкканга. Ошончолук эңкейгенге уруксат береби врачтар? Рүкүдө деле субхана роббиял азим бир жолу хотя бы. Эки колуңуз тизеге тийди, ушул фарыз. 3 жолу айткан, бул сүннөт. Саждада дагы пешене тийген фарыз. Бирок 3 жолу субхана роббиял а'ла деген ал сүннөт. Түшүндүңүзбү? Ошо эгерде сизде врачыңыз хотя бы ушу бир жолу субхана роббиял азим ушу кыска эле убакытта булчу. Субхана роббиял а'лага уруксат берсе, анда рүкү кыласыз, сажда кыласыз. Ошого дагы уруксат эмес десе, анда отуруп эле окуйсуз.
жана мына има ишара деп коет, мына рүкү болот, кичине мындайраак кылып коесуз, ошо сажда болот. Эгерде баш оорусу күчөйүп кетсе, орунун билбейбиз кандай экен, ошондой кылганга амал кыласыз. Бирок жакшысы врачтан сураңыз. Менин оюмча ошол аз убакытта бир жолу Субхана Роббиял А'ла дегенге, бир жолу Субхана Роббиял Азим дегенге врач уруксат берсе керек деп ойлойм. Кудай билет. Ошондой болсо жакшыраак болот. Себептен рүкү да фарыз, сажда да фарыз. Ошол аткарылып калмак да. Ала оорусун Куран менен кантип дарыласа болот? Фатиханы окуңуз, Фатиха бардык ооруга шипа. Бирок ихлас менен берилип, ишенип 7 жолу окуңуз. Аз деген. Эгер илим азыраак болсо, сиздин Курандын тафсири китебин өз алдынча окуса болобу, же устаз керекпи? Жок, окусаңыз болот. Китеп жазганбыз, окуңуз. Түшүнбөгөн жериңизде суроо бериңиз, иншалла түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Билбейм, эмнеге акыркы күндөрү бирөө окутуп койгондой эле сезилип жатат. Ойлонуп көрсөм, менин эчтекем деле жок. Акча, үй, машина же бир дем салдырып койгонум жакшыбы? Бир жылдан бери эч эле иштерим жүрүшпөйт. Бири 2 болбой жатат. Жашым 25-те. Алла разы болсун, рахмат. Жо, иншалла адам өзүнө дайыма эле дем салып жүрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жатаарда өзүнө дем салат эле. Ихлас, Фалак, Нас окуп, ту деп бетине, башына, жүзүнө, колу жеткен бардык жерге дем салат. 3 рет салат эле. Андан сырткары дагы эртең мененки кечки дуалар бар. Ауду би калиматиллахи таамати мин шарри ма халак. 3 жолу. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жол окуп жүрүш керек, дем салдырып. Өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Эгерде ага адаттанбасаңыз, башка бирөөгө да дем салдырып алсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп калганда Айша энебиз дем салган. Пайгамбарыбызгачы. Пайгамбарыбызга Айша энебиз радиаллаху анха энебиз дем салат эле. Кантип? Пайгамбарыбыздын колуна. Пайгамбарыбыз өзүнө дем салганга ошо катуу ооруп калды эле, өлүм төшөгөндө болчу. Колуна дем салат эле дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн колу менен өзүн сылайт эле, мындай кылып. Эмне үчүн деди? Пайгамбарыбыздын өзүнүн колундагы береке ал башка да. Мен деле кылсам болмок эле дейт. Бирок пайгамбарыбыздын колу менен кылдырат эле. А демди Айша энебиз салат эле. Менин күйөөмдүн бир тууган акасы жана үкасы өтө жаман сөздөр менен сөккөн. Аларды кайра Кудайга салдым дегенмин. Ушул кылганым туурабы? Астагфирулла. Аял кишини сөккөн таптакыр болбойт. Вообще адам баласын сөккөн болбойт туган. Даже пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айткан, мал мүлкүңөрдү айванды ham сөкпөгүлө деген. Айванды да каргабагыла деген. Адам го булардан да. Тим бойло аял киши болсо. Анан ким дейт? Агасы кимди? Күйөөмдүн деп атат. Кайнагасы кайнысы экен. Акысы жок. Жеңесин, же болсо ошо келинди сөккөнгө таптакыр акысы жок. Болбойт туган. А эмне керек ишо? Же болсо ошол инисине айтсын. Анан ага тиешелүү эмне кылат анан? Бирок мына Кудайга койгонду кайра айткан, андай кылбаңыз эми. Аял киши тез ачууланат, тез ушундайга берилип кетет. Анан сабыр кылып, аларга хидаят кылып, Алла таалам хидаят берсин, ыйман берсин, бакыт берсин дей бериңиз. Аларга эч качан кек сактабаңыз. Кудай кааласа, Алла таалам сиздин даражаңызды бийик кылат. Аялдар жума күнү пешим намазын шашпай окуш керекпи? Ооба, жума намазы окулуп бүткөндөн кийин анан пешим намаз окусун. Аялдарга жума фарыз эмес. Бирок жумага эгерде туш келип калса, мисалы Меккеде, Мединада, ал жерде машалла аялдар деле ошо акыр мечиттин аркасында намаз окушат. Жума окуй беришет. А биздикинде мындай чөйлөрдө алар келип алып, анан кетип андай эмес. Жолдошум менен көчөдө жүргөндө колуму кармаба болбойт деп көп айтам. Никесинде болсок кандай болуп калат? Эмне дейт? Жолдошум менен көчөдө жүргөндө колуму кармаба болбойт деп көп айтам. Никесинде болсок кандай болуп калат? Кандай никесинде болуп калса? Мындай да, мен түшүнүшүмчө, эми жөн эле кармашкан ал сизге адал, нике болгондон кийин бири-бирине адал. Албетте, мына коомчулук учурларда анча-мынчалар мисалы ушуну кичине уят сезиши мүмкүн.
Ошон үчүн ушулар кармашпай эле жөн эле жүрсө болот. Бирок өзүндө эч кимде эле жок болсо, кармашып басса эмнеси жаман ал? Сүйүүнүн эле белгиси, сыйдын эле белгиси ал. Урматтын эле белгиси ал жакшы эле. Вакыт болуп калды окшойт, мен дагы бир суроону окуп коеюнбу? Так, ассаламу алейкум устаз. Сиңдимдин башына сыноо келип, баласы ооруп жатат. Жамааттын дуасы кабыл болот делет го. Дуа кылып бериңизчи. Аллахым шифасын берсин. Амин. Бардык ооруга ошондой эле сиңдиңизге да жараткан Алла Таалам шифа камил, ажил, мустамир ата кылып, сакайып кетишсин. Баарыбызга Алла Субханаху ва Тааля эки дүйнөдө бакыт берсин. Ортобузга ынтымак, ырайымдуу жашоо берсин. Уяттуу жашоо берсин. Берекелүү жашоо берсин.